Assalamu алейкум, аттуу Чүкмек YouTube катталуучулары, кайрадан эле мекендештердин суроо талабы менен мекендештерге миграция жаатынан маалымат берүүнү туура көрдүк. Андыктан каналга катталып, дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Азыркы учурда аэропорттон кайткан мекендештердин саны аябай көп болуп атат. Ошондой эле мыйзамсыз депортация, выдворениялар аябай көп. Бүгүн ошол боюнча кененирээк айтабыз. Кайсыл беренелер чыгат, кайсыл беренелерге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол беренеден түшкөн мекендештер биздин офиске келип, чыгарганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол статьялар боюнча Нуркыз айым айтып өтсө, ошол статья менен түшкөн мекендештер биздин офиске келсеңиздер болот. Саламатсызбы чукун, саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө бизге кайрылуулар аябай көп. Чындыгында запрет болуп, кайткан мекендештерибиз көп болууда. Ошолордун арасында бессрочный запрет жөнүндө чыгарганыбызда, маалымат чыгарганыбызда кимдер чыгат, бизди чыгарсак болобу деген аябай көп кайрылуулар болуп атат. Айтып кетейин тактап, эгерде сиз анализ тапшырганы барганда, дактилоскопиядан өткөнү барганда, анализдериңизден бир кандайдыр туура эмес чыгып калып, же кандан бир оору, жугуштуу оорулар чыгып калып, ошентип запрет алып келген болсоңуз, бул деген подпункт 7, часть 1, статья 27. Ошондой болуп келсеңиздер, анан кийин дагы перевозка кылып жүргөн кишилер, за рулем жүргөн кишилер, именно штрафтарын төлөбөй калган, административный штрафтарды алып калып, ошолордун айынан төлөнбөй калып, запретке түшкөн жарандарыбыз болсо, бул деген подпункт 10, часть 1, статья 27. Астыга жазып коебуз, дагы бир жолу комментарийге көрөсүздөр. Ошондой болуп келген болсоңуздар, булар деген бессрочный өмүр бойку запрет, бирок буларды чыгарсак болот. Эгерде сиздердин беренеңиздер именно ушундай болсо, кайрылыңыздар, келиңиздер, чыгарсак болот. Мекендештер бүгүнкү күндө депортация, выдворениянын бир эле сот же МВД койбойт, көптөгөн органдар коюп жатат. Ошого карап дагы чыгарса болот же болбойт айта алабыз. Ошондуктан азыр ошол органдарды бир сырак айтылып өтсө. Азыр запрет коюп аткан органдар өтө көп. Көпчүлүк ойлошот, запрет только сот болсо анан кийин болот деп. Жок. Азыр соту жок деле МВД деле запрет коюп калган. Выдворение запрет кое берет. МВД деле ошондой мүмкүнчүлүк берип койгон буларга. Ошон үчүн запрет сот жактан болот, МВД тараптан болот. ФТС деген орган бар, ошол төлөнбөй калган штрафтардын ошол жактан болот. Роспотребнадзордон болот. Бул ошол анализи туура эмес чыккан, кандан бир оорулар чыгып калган кишилерге. Ошондой эле погранслужба, бул баягы границадан сиздер таможенный контролду өтпөй калганда, какой-то дополнительный контроль кылып туруп сиздерди кайтарып жибергенде, и ФСБ тараптан болот. Любой эле погранслужбада ФСБ контроль болот. Ошон үчүн кээ бирлериңиздер айтасыздар, мен базадан текшерсем таза чыктым, бирок учуп барып кире албай атам деп. Ошондой случайлерде сиздерде возможно ФСБдин запрети бар. Ошон үчүн такташыңыздар керек. Ар бириңиздер жеке консультацияга келсеңиздер, ошону именно кайсыл орган сизге запрет койгон, кандай жагдайда эмне болгон, ошону сиздер менен маектешип, тактап, анан кийин бир чечим чыгарсак болот. Урматтуу мекендештер, азыр көпчүлүгү Россиядан депортация, выдворение болуп, бирок колуна кагаз бербеген мекендештерибиз аябай көп экен. Ошолор кандай билсек болот деп кызыктар Ош шаарына, Манас шаарына, Бишкек шаарына келип, өзүңүздөрдүн запретиңиздердин канча мөөнөткө запрет болгонуңуздарды, кайсыл тараптан запрет болгонуңуздарды, ошол беренелерди ушул консультацияга келип билсеңиздер болот. Ошондой эле жакында Россияга барам деген мекендештерге бул сунуш. Эгерде сиз өзүңүздөн бир шек санап аткан болсоңуз, выездди текшертип, кара тизмени азыр бесплатный сайттарды текшерсеңиздер жок деп чыгышы мүмкүн, выезд открытый деп, бирок барганда көбү кайткан мекендештер болуп атат. Ошон үчүн толук органдардан текшерип, бул жактан пограндан, МВДдан, сот тараптан ошол запреттерди текшерип туруп, андан кийин билет алып барсаңыздар, бул туура болот мекендештер. Билетке дагы күйбөйсүздөр. И Россиядагы мыйзамдар боюнча дагы ушул жерден консультация алып, ошол жака барганда өзүңүздөргө эле жеңил болуп, баардык нерсе оңой болот. Максималдуу түрдө таратыңыздар. Биз кайсыл беренелер чыгып жатат, комментарийге дагы коюп коебуз. Ошол беренедегилер болсо дагы онлайн түрдө да кайрылып маалымат алсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин
алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү аманатка кыянат кылбай жеткиришет.